жерде. Азыр жумага кечикпейли туугандар. Чынында ошо жердештерге күзөк жумада баарыбыз көз жаш кылып бир дуа кылайлы иншалла. Жан ушундай болду. Сайттарды өчүрүп салган булат. Кудайда эгер военный вторжение болсочу, военный вторжение болсо, эгер анда фокус жанагынча жерибизге кирип келсе, анда биз да мына мобилизация бүтүп турабыз да, даярбыз да. Бизге мыйзам чегинде военкоматтан кат калып, куралдар берип, барып туруп, ошо кошунга барганга даярбыз. Биздин максат ошо. Же болсо тынчтык жол менен чечилсин. Эгер жок согуш алса, анда биз элдер даярбыз. Журналисттер, мен сіздерге бір кайрылуумен кайрылайын деп турам. Мен өзүм дагы сиздер менен кесиптеш болуп кетем. Биз акыркы мезгилдерде массалык маалымат каражаттары Тажикстандын жана башка элдерден биз артта калып жатабыз. Тажикстандын ММКлары бардык тилдерге которуп, биз Кыргызстанды агрессор катары берип жаткандыгына мындай көңүлүңүздөрдү бургум келет. Биз дагы убагында ММКларды көтөрөлү. Мүмкүнчүлүк болушунча башка тилдерге которуп беришибиз керек. Мен сиздерге бул нерсени далилин айтайын дегеним, бизде эртең мененки саат 6-да Тажикстандан атуу болгон болсо, Тажикстандын ММКлары биринчи Кыргызстан бизге саат 4-тө кол салды деп туруп, анан булар бизге кол салып атат. Бул жерде дагы биз артка кетип атабыз. Ушуну эске алып, башка тилдерге которуп, расмий эл аралык деңгээлде проблемаларды көтөрүшүңүздөрдү сурайм. Ассаламу алейкум, урматтуу эл журт. Азыр бул жерде биздин депутаттар менен кирип жолугуп чыктык. Ал жерге мына Таладеге төрага өзү дагы келди. Сиздер менен биз бирок ойлой берет экенбиз, чынындачы. Ал жакта эмне жумуш болуп атат, кандай болуп атат? Бизге азыр саат 1-де ал кишилердин заседаниясы бар экен, депутаттар мененчи. Саат 3-кө кайрадан жолго кире турган болдук. Биз сиздердин талабыңыздарды жеткирдик. Срочно элди, ошол жердеги карапайым элди эвакуация кылып Өзбекстанга киргизеби. Бул жака самолеттор учурулуп атыптыр бул жактанчы. Жанагы аксакалдарды анча-мынча ок-бок тийгендерди, ошондой эмелер самолеттор учурулуптур. Сиздер менен бизден балким информация жок, бирок самолеттор менен ташып, учуп ал жактан алып келип атыптыр. Саат 3-кө дагы ушул жерде чогулуп дагы киребиз. 3-кө чейин аз депутаттар өкмөттөр менен кандай иштер эмне болду, талабыңыздардын баарын биз жеткирдик. Айта турган сөздөрдүн баарын айттык. Тамак ашка дагы, продукцияга дагы тыйындар бөлүнүптүр. Ар бир район, областтардан бери ал жака бөлүнүптүр. Анан эл журт арабызда дагы кичине мындай жамаат ушул кандай кылабыз, бир ар бир өзүнүн райондор кылабызбы, башка кылабызбы, жанагы эмелер дагы байкаштырып, баарыбыз информация чогуу болуп турушубуз керек, группаларды түзүп турупчу. Саат 3-тө дагы толук маалыматты биз бул жерде төрагадан, депутаттардан угабыз. Азыр эми мына бүгүн Алланын кадыр күнү, жума күнү, бир туугандар, мусулман туугандар, жакшылык жамандык Алладан жүрүңүздөр, аз барып жуманы окуп, баарыбыз ошол жерде жалбырап, көздөн жаш чыгарып, Алладан сурап, ошол жердеги биздин Баткендеги ошол жерде жаран бир туугандарыбызга жакшы дуа кылайлы. Алла кадыр зат бир жакшы дуалар кылып, анан саат 3-тө дагы ушул жерге келип чогулабыз жамаат. Кыскасы бул жерде иш өтө жакшы жүрүп атыптыр, бар жок отчетторун айтып, бар жок. Сиздер менен биз ойлогон ойлор бүт бары. Биз бул жердеги жанагы биз талап кылып атпадык беле? Самолеттор менен күч органдарды баарын учургула депчи. Ал жагы сиздер менен бизге бул жерде деле ал секрет экен, кандай эмне болуп атканы, бирок жанагы анча-мынча мында уча турган нерселерибиз, аяк-бияктар баары уча тургандар учуп өз жайга жетти. Сиздер менен түшүндүңүздөр бул сөздү, эми биякта да бүт жакта камералар турат. Кыскасы иштин баары жакшы жүрүп атыптыр. Түшүндүңүздөр, а? Жумага кечикпейли, туугандар. Чынында ошо жердештерге күзөк жумада баарыбыз көз жаш кылып бир дуа кылайлы иншалла. Саат 3-тө бул жерде дагы жолугабыз. Бисмилла, кетиңиздер. Канча киши кирди ошо? Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Кадыркулов Каримбек Курманбекович, Баткен области, Сүлүк шаары.